Мамлекетибиз ушунчалык жанагыдай коррупциялык, криминалдык, кландык, чириген системага айланып кеткен да. Мен айтып атам, мен 3 жылдан кийин мына Кудай буйруп дагы 3 жыл иштей турган болсом, 3 жылдан кийин мен ыйлабашым керек. Ошо малда кылып калган эмес экенмин деп. Же болбосо менин бул кадрым бар, тиги кадрым бар, тиги кадрыма ишенип отурбашым керек. Мен мыйзамга ишенишим керек. 3 жылдан кийин мени мыйзам коргош керек. Мен ел алдында жүзүм жарык жүрүп, менин мыйзам коргоп жүрүшүм керек. Ар бирибиз ушундай болушубуз керек. Мурдагы бийликтер эмне болду? Мени тиги коргоп калат, бул премьерим коргоп калат, бул министрим коргоп калат деп жүрүп, мына системага тийбей жүрүшкөн. Биз ушул системаны, чириген системаны тазалайбыз деп кирдик. Мен жакында азыр дагы 3-4 күндөн кийин айтам, эми айта турган болсом, бир чоң система боюнча, мына сот жана адвокатура боюнча катуу иштерди азыр жүргүзөбүз. Мамлекетибизди бүт тазалашыбыз керек. Силер жардам бергиле, урматтуу депутаттар. Барын чеке жылдырып коелу. Жеке кызыкчылыкты, бизнести, акчаны мен үчүн эч нерсе кереги жок. Мен ачык айтып коеюн. Муну бул реклама деген сөз эмес, бул же болбосо бирөөгө мактаныш эмес. Мен сотрудниктерим да барды билет, коом да жакшы билет, азыр мага эч нерсенин кереги жок. Байлыктын дагы, креслонун да башы, мага бир гана маселе. Мамлекетибизди таза, мыйзамдуу өлкөгө айлантып калышыбыз керек. У нас есть шанс, большой шанс бар. Так? Бабарбес ОПГ еще жестче будет борьба. Вот мен ачык эле ушу трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атам немеден, тигел Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ, что бы это ни стоило. И каждому это относится. Экраннан айтып коюшу эле, болду биз идеядан кайттык, болду бүттү, эми деп коюшуп, кайрадан вот этим заниматься. Заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Так, в нашей стране кто-то кого-то накладывает какими-то дополнительными грузами, никто не будет. Спокойно, предпринимательдерибиз спокойно жашашат, спокойно иштешет, өздөрүн тапкан жасашат, мамлекетке налог төлөйт, мыйзам чегинде жашашат. Болду. Могул жердеги крупный ресторандар, крупный ишканалар бүт бардыгы дан төлөп турушкан. Муну биз билгенбиз, туура. Эмне үчүн ушуга чечим кабыл албадыңар дейсиңер. Билгенбиз, бирок вакыт эми келди. К тому, чтобы наступить, я 2 года готовился. Ачык айтайын. Я 2 года готовился к тому, чтобы наступить, чтобы сегодня день наступил. Вот сейчас мы год наступаем. И теперь 24-25 году будет рост. 26 все будет спокойно. Криминалдын деп чыккандар баарын жок кылабыз. Баягы мен Женганы эмне үчүн пример кылып айтып атам. Он тоже был один из лидеров ОПГ в нашей стране. Давайте открыто будем говорить. Так. Ал экранга чыгып мен кайттым деп коет, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Троимова, ни Кольбаева, ни Дженга, никто не будет управлять ни с кем. Будет управлять закон нашей страной. И это главная задача, которую поставил наш уважаемый президент перед нами. Урматтуу депутаттар, ушул боюнча силерге дагы айтып коеюн, колдоо бериңиздер силер дагы. Колдоо бериңиздер. Да, у нас бывают такие ошибки, какие-то недостатки бывают, тут ничего такого. Бирок депутаттардын арасында деле, чоң кичине кызматкерлердин арасында деле тууган уруктарыбыз көп. Бир дагы тууган урукка карабайбыз. Азыркы күндө Акыл Өксөнбекович менен жардам берип, ушу Акыл Өксөнбекович биздин берген предложениялар менен иштеп атышабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлери иштен алынып атса, кетип атса, ойлобогула жөнү кетип атат. Нет. У кого-то какой-то малейший связь будет, бүт алабыз баарынчы. Азыр эле мага бир депутат жолугуп, могул жерде биздин айылдан биздин бир жетекчи бар эле, райондук деңгээлдеги. Так. Ошону иштен алып атыпсыздар, анын связи жок дейт. Я ему сразу сказал. У него есть связь с так называемым членом ОПГ «Казак». Он ему передачу таскал, поэтому мы его снимаем.